14-бөлүм. Шинар падышасы Амрапелдин, Эласар падышасы Ариохтун, Эйлам падышасы Кедорламердин жана Гоим падышасы Тидалдын убагында мындай болду. Алар Содом падышасы Берага, Амор падышасы Биршага, Адма падышасы Шинапка, Себоим падышасы Шемейберге жана Белла падышасына каршы согуш ачышты. Алардын бардыгы азыркы Туздуу деңиз турган Совар өрөөнүнө чогулушту. Алар 12 жыл бою Кедорламердин алдында кулчулукта болуп, 13-жылы козголоң чыгарышты. 14-жылы Кедорламер менен бирге падышалар келишти да Аштарот Карнайымдагы репалыктарды, Гамдагы зуздуктарды, Шабей Кириаятайымдеги эйимдиктерди, ошондой эле өздөрүнүн Сейир тоосунда жашаган хориликтерди чөлдүн жанындагы эл параңга чейин талкалашты. Алар ал жактан кайтып келишкенден кийин Эйин Мишпат булагына келишип, Амалыктардын бүт өлкөсүн жана ошондой эле Хасатсон Тамарда жашаган аморлуктарды кыйратышты. Анан Содом, Амор, Адма, Себоим жана Бела падышалары Совар өрөөнүндө аларга каршы согуш ачышты. Эйлам падышасы Кедорламер, Гоим падышасы Тидал, Шинар падышасы Амрапел, Эласар падышасы Ариох болуп, 4 падыша бешөөнө каршы чыкты. Совар өрөөнүндө чайыр чуңкурлары көп эле. Содом менен Амордун падышалары качып баратып, ошол чуңкурларга түшүп кетишти. Ал эми калгандары тоолорго качып кетишти. Содом менен Амордун бардык мал-мүлкүн жана болгон жыйымын жеңгендер талаптанып алып кетишти. Содомдо жашаган Ибрамдын иниси Лотту да мал-мүлкү менен кошо алып кетишти. Тирүү калгандардан бирөө келип, еврей Ибрамга кабар берди. Ал ошол кезде Ибрамдын шериктештери болгон Эшкол менен Анеирдин бир тууганы, Аморлуктардын Мамрей деген эмен токоюнун жанында жашачу. Ибрам тууганынын туткунга алынганын угуп, өз үйүндө төрөлүп өскөн 318 кулун куралдандырып, душманды даңга чейин кууп барды. Ал кулдары менен топ-топко бөлүнүп алып, аларды түн ичинде кол салып талкалады. Аларды Дамастын түндүк жагындагы Хобага чейин кууп барды. Ошентип ал өзүнүн тууганы Лотту, анын бүт мал-мүлкүн, ошондой эле аялдарын, элин кайрып келди. Ал Кедорламерди жана аны менен жүргөн падышаларды жеңип келе жатканда, азыр падыша өрөөнү деп аталган Шабей өрөөнүндө Содом падышасы анын алдынан тосуп чыкты. Ошондо Шалем падышасы Малкисадек нан менен шарап көтөрүп чыкты. Ал бардыгынан жогору турган Кудайдын ыйык кызмат кылуучусу эле. Ал Ибрамга мындай деп батасын берди: бардыгынан жогорку Кудай, асман менен жердин эгедери Ибрамга батасын берсин. Душмандарыңды колуңа салып берген бардыгынан жогорку Кудайга алкыш. Ошондо Ибрам ага бардык мал-мүлкүнүн 1/10 бөлүгүн берди. Содом падышасы Ибрамга мындай деди: адамдарды мага бер, ал эми мал-мүлктү өзүң ал. Бирок Ибрам Содом падышасына минтип айтты: бардыгынан жогору турган Кудай Теңирге, асман менен жердин эгедерине колумду көтөрүп, сен мен Ибрамды байыттым деп айтпашың үчүн сенин эч нерсеңди, жибиң турмак бут кийимиңдин боосун да албайм. Жигиттердин жегендеринен калганын жана мени менен бирге барган кишилердин үлүшүнөн башкасын Анеир, Эшкол, Мамрей үчөө энчилеп ала берсин. 13-бөлүм. Ошол күнү Иса үйдөн чыгып, көлдүн жээгине барып отурду. Жанына көп эл чогулуп калгандыктан ал кайыкка түштү. Эл болсо жээгде турду. Ошондо Иса аларга үлгү насаат аңгемелер менен көп насаат айтты. Ал мындай деди: себүүчү үрөөн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөөөндөр жол боюна түштү. Канаттуулар учуп келип аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөөөндөр топурак аз, таштак жерге түштү. Жердин кыртышы жука болгондуктан алар тез эле өнүп чыкты. Бирок күн чыкканда соолуп, терең тамырлай албай куурап калды. Кээ бир үрөөөндөр тикенектин арасына түштү. Тикенектер өсүп, аларды басып салды. А кээ бир үрөөөндөр жакшы топуракка түшүп, бири 100 эсе, бири 60 эсе, бири 30 эсе түшүм берди. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун. Шакирттери жакын келип Исадан: эмне үчүн сен аларга үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөп жатасың деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: силерге асман падышачылыгынын сырларын таанып билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Аларга болсо берилген жок. Анткени кимде бар болсо ага дагы берилет, анда мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат. Аларга үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөгөнүмдүн себеби, алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да угушпайт, жана түшүнүшпөйт. Ишаянын алар жөнүндө айткан бул пайгамбарчылыгы аткарылып жатат.
Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Көзүңөр менен карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. Анткени бул элдин көкүрөгү сокур болуп калган, кулагын жаап, көзүн жуумуп алган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, түшүнүшпөйт жана айгыш үчүн мага кайрылышпайт. Ал эми силер көзүңөр менен көрүп, кулагыңар менен угуп турганыңар үчүн бактылуусуңар. Силерге чындыкты айтып коеюн. Көп пайгамбарлар жана адил адамдар силер көргөндү көрүүнү каалашкан, бирок көрүшкөн жок. Силер укканды угууну каалашкан, бирок угушкан жок. Эмесе себүүчү жөнүндөгү үлгү насаат аңгеменин маанисин угуп алгыла. Асман падышачылыгы жөнүндө сөздү угуп, бирок түшүнбөгөн адамга амал көй келет да анын жүрөгүнө себилгенди уурдап кетет. Жол боюна түшкөн үрөөн мына ушуну билдирет. Таштак жерге түшкөн үрөөн муну билдирет. Адам сөздү угат да дароо кубаныч менен кабыл алат. Бирок сөз анын жүрөгүндө терең тамырлай албагандыктан ал адам туруксуз болот. Сөз үчүн кайгы же куугунтук болгондо ал дароо баш тартып кетет. Тикенектин арасына түшкөн үрөөн муну билдирет. Адам сөздү угат, бирок бул дүйнөнүн түйшүгү жана байлыкка азгырлуу сөздү басып салат да сөз жемиш бербей калат. Жакшы жерге түшкөн үрөөн сөздү угуп түшүнгөн адамды билдирет. Ал 100 эсе, же 60 эсе, же 30 эсе түшүм берет. Исаларга дагы башка үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот. Бир адам өз талаасына жакшы үрөөн септи. Эл уйкуда жатканда анын душманы келип, буудай арасына отоо чөптүн уругун сээп кетти. Буудай башалып калганда отоо чөптөр да өсүп чыкты. Ошондо үйесинин кулдары келип, "Кожоюн, сен талааңа жакшы үрөөн сеппедиң беле? Бул отоо чөптөр кайдан пайда болду?" деп сурашты. "Муну душман кылды" деп жооп берди үйеси. Кулдары: "Эгерде кааласаң биз барып аларды жулуп таштайбыз" дешти. Бирок үйеси: "Жок, отоо чөптөрдү жулам деп буудайды кошо жулуп аласыңар. Тим койгула, орок маалына чейин экөө чогуу өсө берсин. Орок маалы келгенде мен орокчуларга адегенде отоо чөптөрдү оргула да боо кылып байлап өрттөп жибергиле. Буудайды болсо менин кампама жыйнагыла деп айтам" деди. Исаларга дагы мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгы талаага себилген сары кычыдан окшош. Ал уруктардын ичинен эң кичинекейи болсо да өсүп чыкканда бардык өсүмдүктөрдөн чоң болуп дарак айланат. Канаттуу куштар учуп келип анын бутактарына корголошот. Исаларга дагы мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгы камыр ачытыш үчүн 3 ченем унга салынган ачыткыга окшош. Иса булардын баарын элге үлгү насаат аңгемелери менен айтты. Ал үлгү насаат аңгемесиз сүйлөчү эмес. Пайгамбар аркылуу айтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Менин оозумдан накыл сөздөр чыгат. Дүйнө жаратылгандан бери жашыруун болуп келе жаткан сырларды айтып берем. Иса элди таратып жиберип үйгө кирди. Ошондо шакирттери жанына келип, талаадагы отоо чөптөр жөнүндөгү үлгү насаат аңгеменин маанисин бизге түшүндүрүп берчи дешти. Иса мындай деп жооп берди. Жакшы үрөөн сепкен адам бул адам уулу. Талаа болсо дүйнө. Жакшы үрөөн асман падышачылыгынын уулдары, отоо чөптөр шайтандын уулдары. Отоо чөптөрдү сепкен душман бул шайтан. Орок маалы дүйнөнүн акыры, орокчулар болсо периштелер. Отоо чөптөр орулуп өрттөлгөндөй эле бул дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Адам уулу өз периштелерин жиберет. Алар күнөөгө түрткөн бардык нерсени жана мыйзамсыздык кылгандарды анын падышачылыгынан алып, жалындап күйүп турган отко ыргытат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Ошондо адил адамдар өздөрүнүн атасынын падышачылыгында күн сыяктуу жаркырашат. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун. Асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош. Бир адам аны таап алып кайра жашырып койду. Барып кубанганынан колунда болгондун баарын сатты да ал талааны сатып алды. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып жакшы балыктарды идиштерге салып алышат. Ал эми жамандарын ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип, адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот.
Иса шакирттеринен булардын баарын түшүндүңөрбү деп сурады. Алар ага түшүндүк деп жооп беришти. Ошондо ал шакирттерине ошондуктан асман падышачылыгы жөнүндө насаат алган ар бир мыйзам окутуучу өз казынасынан жаңыны да эскини да алып чыккан үйесине окшош деди. Иса бул үлгү насаат аңгемелерди айтып бүткөндөн кийин ал жерден кетти. Өз жерине келип синагогаларда элди окута баштады. Эл таң калып мындай деп айтып жатты: мындай акыл менен мындай күчтү ал кайдан алган? Бул жыгач устанын эле уулу эмеспи? Мунун энесинин ысмы Мариям, бир туугандары болсо Жакып, Жусуп, Шимон жана Жүйүт эмеспи? Карындаштарынын баары биздин арабызда эле жүрүшөт го. Ал мындай акыл менен мындай күчтү кайдан алган? Ошентип алар Исаны кабыл алгылары келген жок. Иса болсо аларга: пайгамбар өз жеринен, өз үйүнөн башка жерде урматталат деди. 58. Алардын ишенбестигинен улам Иса ал жерде кереметтерди көп көрсөткөн жок. 3 бөлүм. Башкы ыйык кызмат кылуучу Элияшип, ыйык кызмат кылуучу бир туугандары менен ордунан туруп, кой дарбазасын курду. Алар аны ыйыктап эшиктерин орнотушту. Аны Мея мунарасынан Хананел мунарасына чейин ыйыкташты. Анын жанында Жерихолуктар куруп жатышты. Алардын жанында Имри уулу Закур куруп жатты. Балык дарбазасын Сенаа тукуму тургузду. Алар эшиктин кашектерин орнотуп, анын эшиктерин, кулпуларын, бекиткичтерин салышты. Алардын жанында Дуалды Урийдин уулу Меремот оңдоп жатты. Урий Акостун уулу эле. Алардын жанында Берекиянын уулу Мешулам оңдоп жатты. Берекия Мешеизабелдин уулу эле. Алардын жанында Баананын уулу Садок оңдоп жатты. Алардын жанында текоялыктар иштеп жатышты. Бирок алардын атактуу адамдары өз мырзалары үчүн иштөөгө моюн сунушкан жок. Эски дарбазаны Пасаях уулу Жояда жана Бесодия уулу Мешулам оңдоп жатты. Алар эшиктин кашектерин орнотуп, анын эшиктерин, кулпуларын, бекиткичтерин салышты. Алардын жанында Дарыянын нар көзүндөгү Дуван башчынын бийлик астындагы Гибондук Мелатия, Мейрондук Жадон Гибон жана Миспе тургундары менен бирге оңдоп жатты. Анын жанында Харая уулу Узиел зергер оңдоп жатты. Анын жанында Гарахаким уулу Ханания оңдоп жатты. Алар Иерусалимди жазы дуалга чейин калыбына келтиришти. Алардын жанында Иерусалимдин жарым аймагын башкарган Хур уулу Репая оңдоп жатты. Алардын жанында жана өз үйүнүн маңдайында Харумап уулу Жедая оңдоп жатты. Анын жанында Хашабнея уулу Хатуш оңдоп жатты. Кийинки бөлүгүн Харим уулу Малкия менен Пахатмаап уулу Хашуб оңдоп жатты. Алар Меш мунарасында оңдоп жатышты. Алардын жанында Иерусалимдин жарым дубанын башкарган Алокеш уулу Шалум кыздары менен оңдоп жатты. Өрөөн дарбазасын Заноах тургундары менен Ханун оңдоп жатты. Алар дарбазаны орнотуп, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитишти. Алар дагы Кык дарбазасына чейин 1000 чыканак дубалды оңдошту. Ал эми Кык дарбазасын Бейт Акерем дубанынын башчысы Рейхаб уулу Малкия оңдоду. Ал аны орнотуп, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитти. Булак дарбазасын Миспе дубанынын башчысы Колхозенин уулу Шалун оңдоп жатты. Ал дарбазаны орнотуп, үстүн жаап, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитти. Ал ошондой эле падыша багынын каршысындагы Селах көлмөсүнүн жанындагы дубалды Дөөттүн шаарынан ылдый түшкөн тепкичтерге чейин оңдоду. Андан кийинки бөлүктү Бейт-Сур жарым дубанынын башчысы Азбык уулу Некемия Дөөттүн мүрзөсүнө, казылган көлмөгө жана баатырлардын үйлөрүнө чейин оңдоду. Андан кийинки бөлүктү Лебилер Бани уулу Рехум оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Кейла жарым дубанынын башчысы Хашабия өз дубаны үчүн оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү алардын бир туугандары Кейла жарым дубанынын башчысы Хейнадат уулу Бабай оңдоп жатты. Анын жанында кийинки бөлүктү бурчтагы курал кампага чыга бериштин каршысындагы дубалды Миспе башчысы Жешуя уулу Эйзер оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү дубалдын кийинки бөлүгүн бурчтан башкы ыйык кызмат кылуучу Элияшиптин үйүнүн эшигине чейин Запкай уулу Барух тырышып оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Элияшиптин үйүнүн эшигинен үйүнүн аягына чейин Урий уулу Меремот оңдоп жатты. Урий Акостун уулу. Андан кийинки бөлүктү Иордандын тегерегинде жашаган ыйык кызмат кылуучулар оңдоп жатышты. Андан кийинки бөлүктү өз үйүнүн каршысында Хашуб менен Бенжамин оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү өз үйүнүн каршысында Анания уулу Маасея уулу Азария оңдоп жатты.
Андан кийинки бөлүктү Азариянын үйүнөн бурчка чейин, бурулушка чейин Хейнадат уулу Бинуй оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү зындан короосундагы падышанын үстүңкү үйүнөн чыгып турган мунара менен бурчтун каршысын Узай уулу Палал оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Парош уулу Педая оңдоп жатты. Опелде турган нетиндер болсо суу дарбазасынын чыгыш тарабынан каршысындагы дубалды дарбазанын жанындагы мунарага чейин оңдоп жатышты. Андан кийинки бөлүктү чоң мунаранын каршысынан Опел дубалына чейин текоялыктар оңдоп жатышты. Жылкы дарбазасынан нары ыйык кызмат кылуучулардын ар бири өз үйүнүн тушун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Имер уулу Садок өз үйүнүн тушун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү чыгыш дарбазаларынын сакчысы Шихания уулу Шемая оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Шелемия уулу Ханания менен Салаптын 6 уулу Ханун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Берекия уулу Мешулам өз бөлмөсүнүн тушун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Хамикат дарбазасынын каршысындагы нетиндер менен соодагерлердин үйүнө чейин жана бурчтагы турак жайга чейин Хатсорпий уулу Малкия оңдоп жатты. Ал эми бурчтагы турак жай менен кой дарбазасына чейинки бөлүктү зергерлер менен соодагерлер оңдоп жатышты. 13 бөлүм. Антиохиядагы жыйында пайгамбарлар жана окутуучулар бар эле. Алар Барнаба, Нигер дегенде ысымы бар Шимуйон, Киринеялык Луки, дубан башчы Ират менен бирге тарбияланган Манаен жана Шабыл. Алар Теңирге кызмат кылып, орозо кармап жатышканда ыйык рух мындай деди: "Араңардан мага Барнаба менен Шабылды бөлүп бергиле. Алар мен белгиленген ишти аткаруулар керек." Ошондо алар орозо кармап сыйынып, алардын үстүнө колдорун коюшту да аларды жөнөтүп жиберишти. Ыйык рух тарабынан жиберилген эки элчи Селекияга барып, ал жерден Кипрге сүзүп кетишти. Анан алар Саламиге барып, жүйүттөрдүн синагогаларында Кудайдын сөзүн айта башташты. Алардын жанында Жакан да жардам берип жүрдү. Алар аралды кыдырып чыгып, Пав шаарына келишкенде жүйүттүк бир сыйкырчыга Барыса деген жалган пайгамбарга жолугушту. Ал Кипр аралынын башчысы Сергий Павел деген акылдуу киши менен жүргөн эле. Ошол арал башчы Кудайдын сөзүн угууну каалап, Барнаба менен Шабылды чакыртты. Бирок Элима сыйкырчы деп которулат. Арал башчысынын Исага ишенип калуусуна жол бербөөгө аракеттенип, эки элчиге каршы чыкты. Бирок ыйык рухка толгон Шабыл, Павел аны тике карап мындай деди: "Ар кандай арам ойлорго толгон алдамчы шайтандын уулу, адилеттиктин душманы, Теңирдин түз жолдорун бурмалаганды качан коесуң? Азыр Теңир сени өз колу менен жазалайт. Белгилүү бир убакытка чейин сокур болуп күндү көрбөйсүң." Күтүлбөгөн жерден анын көзү тунарып, сокур болуп калды. Ал ар бери тегеренип, колунан жетелер адам издей баштады. Бул окуяны көргөн арал башчысы Теңир жөнүндөгү окутууга таң калып, ишенип калды. Павел жана анын жанындагылар Пав шаарынан кеме менен чыгып, Памфилия дубанынын Перге шаарына келишти. Жакан болсо алардан бөлүнүп, Иерусалимге кайтты. Анан алар Пергени аралап өтүп, Писидия дубанынын Антиохия шаарына келишти. Ишемби күнү синагогага кирип отурушту. Тоорат жана пайгамбарлар китептеринен окутулгандан кийин синагога башчылары аларга киши жиберип, "Агайын туугандар, эгерде элге айта турган насаат сөзүңөр болсо, айткыла" деп айттырышты. Ошондо Павел ордунан туруп, колу менен белги берип, мындай деди: "Исраил эркектери жана Кудайдан корккондор, сөзүмө кулак салгыла. Исраил элибиздин Кудайы ата бабаларыбызды тандап алып, элибизди Мисирде жашап турганында улуу эл кылып, өзүнүн күчтүү колу менен ал жерден алып чыкты. Чөлдө аларды 40 жылга жакын убакыт бакты. Анан Канаан жериндеги жет элди кырып жок кылып, алардын жерин биздин элибизге мурас кылып бөлүп берди. Андан кийин 450 жылга жакын убакыт алардын үстүнөн башкаруучуларды коюп турду. Шамуэл пайгамбардын убагына чейин ушундай болду. Андан кийин алар падыша сурашты. Ошондо Кудай аларга Бенжамин уруусундагы Киштин уулу Шабылды падыша койду. Ал 40 жыл падышачылык кылды. Кудай аны четке кагып, аларга дөөттү падыша кылып койду. Ал жөнүндө Кудай өзү мындай деп айткан: "Мен өзүмдүн жүрөгүмө жаккан адамды таптым. Ал Жишай уулу Дөөт. Ал менин бүт каалоомду аткарат." Мына ошол адамдын тукумунан Кудай өзүнүн убадасы боюнча Исраил элине куткаруучу Исаны жиберди. Анын келерине жакын чөмүлдүрүүчү Жакан бүт Исраил элине тобо кылуучу чөмүлдүрүүсү жөнүндө жар салды. Жакан өмүрүнүн акырында мындай деди: "Мени ким деп эсептейсиңер? Мен ал эмесмин. Ал менин артымдан келе жатат. Мен анын бут кийимин чечүүгө да татыксызмын." Агайын туугандар, Ибрайымдын урпактары жана Кудайдан корккондор, ошол куткарылуу жөнүндөгү жакшы кабар силерге жиберилген.
Анткени Иерусалим тургундары жана алардын башчылары аны тааныбай айыпташты. Ошентип алар ар шемби күнү окулган пайгамбарчылыктарды ишке ашырышты. Андан өлүм жазасына тарткыдай айып таба алышпаса да, Пилаттан аны өлтүрүүнү өтүнүштү. Ал жөнүндө жазылган сөздөрдүн бардыгын иш жүзүнө ашырышкандан кийин анын сөөгүн жыгаштан түшүрүп көргө коюшту. Бирок Кудай аны тирилтти. Ал өзү менен бирге Галилеядан Иерусалимге келгендерге бир нече күн көрүнүп жүрдү. Алар азырда эл алдында анын күбөлөрү. Кудай ата-бабаларыбызга берген өзүнүн убадасын алардын балдары биз үчүн аткарганын, аны Исаны тирилтүү менен аткарганын силерге жарыялап жатабыз. Бул жөнүндө 2-Забурда мындай деп жазылган: Сен менин уулумсуң. Бүгүн мен сенин атаң болдум. Сөөгө чирибеш үчүн Исаны тирилткени жөнүндө болсо мындай деген: Мен дөөткө убада кылган ырайымымды силерге чыны менен көрсөтөмүн. Ошон үчүн дөөт ыйык жазуунун дагы бир жеринде мындай дейт: Өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Бирок дөөт өз учурунда Кудайдын каалоосу боюнча өз элине кызмат кылып бүткөндөн кийин көз жумуп ата-бабаларынын жанына коюлду. Анын сөөгү чириди. Ал эми Кудай тирилткен Исанын сөөгү чириген жок. Ошондуктан бир туугандар, билип алгыла, силерге ал аркылуу күнөөлөрүңөрдүн кечириле тургандыгы жарыяланып жатат. Мусанын мыйзамы аркылуу актала албаган иштериңердин бардыгынан ал аркылуу акталасыңар. Ошондуктан сак болгула. Пайгамбарлар айткан мына бул сөздөр башыңарга түшпөсүн. Жек көрүүчүлөр карагылада таң калып жок болуп кеткиле. Анткени мен силердин күндөрүңөрдө бир иш жасайм. Ал иш жөнүндө силерге ким айтып берсе да ишенбейсиңер. Барнава менен Павыл жүйүттөрдүн синагогасынан чыгып бара жатышканда, бутпарастар алардан ушул сөздөрдү кийинки шембиде да айтып берүүлөрүн өтүнүштү. Эл тарагандан кийин көптөгөн жүйүттөр жана бутпарастардын арасынан Кудайга кайрылган, Кудайды ыйык туткан прозелиттер Павыл менен Барнаваны ээрчип алышты. Бул экөө алар менен сүйлөшүп, аларга Кудайдын ырайымы астында болуу жөнүндө насаат айтышты. Кийинки шемби күнү дээрлик бүт шаар Кудайдын сөзүн угуу үчүн чогулду. Бирок жүйүттөр элди көргөндө көрө албастык кылып Павылдын сүйлөгөн сөздөрүнө каршы жаман сөздөрдү айтышты. Ошондо Павыл менен Барнава кайраттуулук менен мындай дешти: Кудайдын сөзү баарынан мурда силерге айтылышы керек эле. Бирок силер аны четке кагып, өзүңөр түбөлүк өмүргө татыксыз кылып жатканыңардан улам биз бутпарастарга кайрылып жатабыз. Анткени Теңир бизге мындай деген: Сен бүт жер жүзүндөгү адамдарды куткарышың үчүн мен сени бутпарастарга жарык кылып койдум. Бутпарастар муну укканда кубанып, Теңирди ушул сөз үчүн даңкташты. Түбөлүк өмүргө ээ болууга тандалгандардын бардыгы Исага ишенип калышты. Теңирдин сөзү бүт өлкөгө тарап жатты. Жүйүттөр болсо динчил жана кадыр барктуу аялдарды, шаардын атактуу адамдарын тукуруп, Павыл менен Барнаваны куугунтукка алышты да аларды өздөрүнүн жеринен кууп чыгышты. Эки элчи болсо аларга буттарындагы чаңды күйүп, Икония шаарына жөнөп кетишти. Ал эми шакирттер кубанычка батып, ыйык рухка толуп жатышты.